Bul meselengdi qaraymiz. Hökumet çok deveң, mana men hökumet. Sözsüz ele Kızılbulakçı boluş mümkün emas. Men Kızılbulakka 1 gram ziyan tegizsem erteң ele ketip kalam iştençi. Başkanга rahmat. Kadamjay rayonu menen muna Fergana rayonu çoğu tartaylık 500'lük turbadan 2 turbanı alıp düşüp keteylik degen variant bolgan eken da 2008-жылы. Buyursa sizde tuğru işte berette boşana koyup oturup da просто Hazır 4 kilometr trotuar kirgen. Birinci trotuarda nimesini jasap ketti, bayağı topa съемкасыны. Endi trotuar jasaганча жолдагы возможно майда аягы dedi. Майда ayağda жолду баштайбыз dedi. Ошондон кийин анан сен айткан баягы знагы барбы, лежачий полицейский коюлабы, пешеходный дорожка красителер бар ошондо жасалат да. Dağın ата-энелер кайрылып атат да, ошо силер өкмөткө барасыңар, акимге кирип айткыла деп. Баягы лежачий полицейский ма домпа кылып койбой, баягы Севенныйда турат, чоң кылып койгон, ошондо кылгыла деп. А кичине кылып койсо машина 200 айдаганда өтүп кетет экен. Ошо жол башталганда майдын аягы деди, дора жерде машинасы буйурса да эми. Ошондо башталып калганда биз өзүбүз өкмөт ушул жерде болобуз. Ошол силердин кайрылууларыңарды суранып жеткиребиз. Лежачий полицейский, чтобы транспортка да зыян болбогондой, ошол эле учурда элге дагы шарт түзгөндөй болуш керек да. Бул маселеңди карайбыз. Биздин айылда эң көбөйлүү маселе таза суу болуп атат да. Таза суу маселесин карап берсеңиз жакшы болот. Таза суу боюнча şu өзүңүздөрдүн айылдын тургуну Кошоков Абдубаев деген аксакал президенттин жана 3-курултайга барып катышкан экен. Ошол жерде şu Кызылбулак элинин атынан кайрылган экен президент атыга. Президенттин Айыл чарба министрлигине, жергиликтүү бийликке тапшырма түшкөн. Уже бул боюнча биз иштеп атабыз. Абдубаев аксакал немеде акимде чогулуш болуп, биздин аким тапшырманы бергенден кийин Абдубаев аксакалды алып алып, айыл башчы болуп, бул жакта жерлешиңер асылан болуп, немеге чыгып келдик. Шахмардан өкмөтү менен сүйлөшкөнчө переговор жүргүзүп. Көлгө чейин бардык, Көл Кутманга чейин барганда мындай бул жактан тоодон суу чыгат экен, тунук. Ошонун тартуу боюнча биз азыр Ватикенде Бакыт Эргешевич өзү келип жыйын өткөрдү. Таза суу, суга суу, айыл чарба, техника бардыгы боюнча. Ошол жерде şu маселени койдук. Анан таза суунун департаментинин жетекчиси өзүнүн визиткасын берди, кайрылгылады. Муну биз долбоорлоого киргизейик деп атабыз да. Биринчи проектси түзөйлүк деп. Бирок бул мурда дагы проект чыйылган экен. Ал биз таппай жатабыз кимде экендигин. Бирок бул эки вариантта проект бар деп атат. Бирөөсү 2008-жылы эле совместный кошо кылып, Кадамжай району менен мына Фергана району чогуу тартайлык 500'лük турбадан 2 турбаны алып түшүп кетелик деген вариант болгон экен да 2008-жылы. Бирок бул кандайдыр себептерден токтоп калган экен. Андан кийин дагы бир проект кылышкан экен, ал кимде жүрөт, кандай чыйылган, ал боюнча мен издеп атам азыр. Эгер айылдык кеңеш депутаттары болсо, шуну да тоошуп берсеңер чогуу карайлы. Анан ошол таза суу департаменти эртеге 11-inde Бишкекке Абдыкадыр Орозбековдун мындай тарыхый конференциясы болот. Ошол жерге барганда катышканда мен Айыл чарба министри менен ошо таза суу департамент жетекчисине кирем. Бир күнү Баткенде жолугушуу боюнча эмне кылалы, ошо таза суунун тартууну кандай ишке ашыралы, бир специалист жөнөтүш керек да. Дрондор менен четко кылып эсептеп бизге чиймесин чыгарса, анан Өзбекстан менен байыл өкмөт эмес, жетекчилик возможно макулдашып туруп, анан ошол проектке уруксат берсе тартабыз да. Кыргызстан аркылуу тартканга дагы мүмкүнчүлүк бар экен, бирок анын затраты көп болуп калат экен. Затратычы мындай айтканда эмне болгону кыйынчылык менен болот да. Бул боюнча иш жүрүп атат, уже старт берилген. Мен пока сөз бере албайм, быйыл эле таза суу чыгып калат деп. Эгер долбоорлоого киргизип калсак да, быйыл проектин жазып чиймелеп 2026-дан буюрса башталып калат деген үмүтүм бар да менин. Анан бул таза суу бир эле Кызылбулак айылында эмес, бул Окуна айылында да проблема. Ушул жогору жактан эки жакка тең тартканга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, бирок бул үчүн иштешибиз керек, проекттерин жылдырышыбыз керек.
специалисттер керек. İşte atağız bu boyunca. Алымбек айткандай, бул жана мына маселени көтөрдү го. Спорт мына маселенчи. Бизде азыр 3 айлык немеде Kesken Taş, Gayrat, Akkaya айылдарында 1000 чукул кожолук бар да. Бир гана ошол жерде полебыз бар. Ойной турганчы. Азыр мынага кичине кандай кылайлы? Смета жазып бизге барайлы, депутаттарга берели, ушуга бир акча бөлүп берсеңиз, азыр мына жатып кетти да, мына полячы. Поля жатып кетти, шуну тез раньше где-то кандай орта эсепмен биз смета чыгарганбыз, где-то 500 000 болсо, шуну алып калабыз да. 500 000 сарптабасак, 2-3 айдагы жаз келди, көп бала ойнойт дагы. Мынага 3-4 миллионго түшүп калабыз да биз. Ушугачы. Мынага резинка салыш керек, аркалар тосуш керек. Ушуга где-то 500 000ге чарптабасак 3-4 миллионго түшүп калабыз. Endi мындайда Бюджет, мен сунушум силер кат менен кайрылганга дайым укуктуусуңар. Мен сунушум бул 25-жылга бюджет бекилип калган. Силерди катыңардын негизинде мен айылдык кеңеш төрагасыга бюджетке мүмкүнчүлүк болсо карап өзгөртүү киргизип бериңиз, ушул маселени киргизип бергенге жардам бериңиз деген гана кайрылууга укуктуумун. Аны айылдык кеңеш депутаттарына вакиттер чечет. Ушулар колдоо берсе мен аткарып беремин. Макулбу? Azı ayıl başçı boyunca. Bizde azı mına Kızılbak boyunca ошол немеден айрылыштан бурулуп Аккаяга чейин азыр 1 yıl айыл başçı бар да. Бирок ошо биз мына граница Өзбекстан менен границада турабыз да. Эгер бир чипи болуп бир нерсе болуп кете турган болсо 1 айыл başçı бизге жетишпейт да. Шоның үчүн биз жетишпейт. Караган биягына биздин башка айыл başçыбыз караганда ошого биз ошо кайра айыл başçыбызды өзүгө кайтарып коюп берсеңиз ошо жакшы болот деди да. Менден өкмөт башчыдан көз каранды болгондо биринчи күндөн эле буйрук чыгарып берет эдем. Бул баягы АТРдин негизинде типтүү нускама менен министрлер кабинетинен уже инструкция түшөт да типтүү нускама. Ошонун негизинде райондо финотдел болот, ошолор менен макулдашып штаттык расписание бекилгенде 4 штат эле сакталып калып калганда, бул жерде окуунада дагы проблема бар. Томаша менен чандеки өзүгө сурап атат. Тамашаныкына отдельный, чандеки отдельный болсун деп. Ошондо бизге дагы чындыгында 4 штат керек болуп атат мына, 4 штат. Нештатный болсо, Нештатныйга бюджет жок да энди. Биз энди бул боюнча Айрылсаңыздар болот да. жок. Айрылып, Ошону айтайын деп отурмун. Мен уже эле бухгалтерима тапшырма берген биринчи аппараттык жыйында. Кел штаттык расписанияны бир долбооруну даярдачы. Шуну бир биз финотделге барып бир тийиштүү жетекчиликке барып сунуштап көрөлү. Мүмкүнчүлүк болсо хотя бы 2 айыл башчыны коштурганга депчи. Эгер бул ишке ашып калса, мен келип кабар берем. Ишке ашпай калса, капа болбойсуздар. Бул уже бекилип калган нерсе да. Бирок Манасакада лично өзүгө иштей албай жатат деген претензиябыздар болсо, ал башка маселе. просто эл көп дагы чачырандыбыз дагы үспет этпей калат да. Өзбекстан менен чектешиз. Биздин азыр өкмөт да жок, айыл башы да жок. Ортодо калдык да, бул жагы граница билет. Негизи бизге коюп бериңиздер, бизге керек. Жок аксакал, сиз өкмөт жок дебең, мына мен өкмөт. Сөзсүз эле Кызыл Булакчы болуш мүмкүн эсе эмес. Мен Кызыл Булакка 1 грамм зыян тийгизсем, эртең эле кетип калам иштенчи. Мен 1 сом дейм, бул жерден 1 сантиметр жер ээлеп алайын деп келгеним жок. Мен көргөндө да жерим кеңири. Мен Кызыл Булак окуу үчүн иштеп. Буюрса сизди туура иште берет деп ошону коюп отурат да. Просто бул жерде жок деп айтпаңыздар, бу жакта маселе жаралып калат. Туурабы? Башыда бирөө жетиспейт. Айыл башында азыр Негизи жер биз Өзбекстан менен чектешиз да, ойлоңуз. Мына границада турабыз. Бизге өтө керек. Карашор айылдан кептир, о, жекеле. Мен Карашор айылынын тургунумун. Мен ошол жакта жашаймын. Посто бизде кыйынчылык болуп атат да, посточу. Шакымардан анклавда. Түнү өткөрбөйт биринчиден. Саат 10до жабып коет. Экинчиден сезон маалда ачышып коет. Түнү дагы өтө берсин деп. Коноктор келген маалдачы. Анан ишо биз очередте турабыз да, бизчи келипчи коноктордун аркасында очередте турабыз. Келип очередибиз жеткиче кечкиретчи, кайра кайтып кетиш керек болот. Ошону чечип берсеңиз жакшы болот эле. Ана Карашордо дагы мындай спорт жагынан ham эме болуп атат да, биздечи иштеге жок, газон жок, курулган эмес ушул убакка чейин. Жүгүрдүк эме болот жакшы. Айыл башчы жок. Мурда бар эле, onu да кыскартып таштады, өзүңүз билесиз. Ошого бир жардам берсеңиз жакшы болот эле да. Карашора боюнча мен өзү максатым биринчи Карашородон баштайын дедим эле да, жолугушууну. Баштайын деп турсам, силерден жана погранслужбанын Кыргызстандын балдар келип калды жолугушууга. Бизге 5 тонна семент
жардам берсеңиз деп. Анан мен ойлоп калдым, бир жол сементти чечип алып, семент алып чыгып анан жолукпаймынбы эл менен депчи. Анан чегара маселеси боюнча айыл башы свидетельсиз ушундай маалыматтарды элге жеткиришиңиз керек да. Шахи Марданда айыл өкмөтү башчысы менен жолукканда коюлган маселенин бири ушул болду. Биздин эл муну местный ошол Оккыянын элүү кожолуктай бар экен ошол жерде. Ошол кара шору тоногон бозаңарда бар адамдарды кыйнабай, айрыкча мына тур сезондо, кышта эмес, күздө эмес, мына тур сезондо эл көбөйгөндө шуну бир без очередь өткөргөндө кара бергиле. Өзүң чече албасаң жетекчилигиңе кайрылып көр. Бул кошуна өкмөт башчы келди. Биз энди кошуна элбиз, түрк тилдүү элдербиз, бири-бирибизди түшүнөбүз, динибиз, тилибиз окшош деп бул маселени биз талкууладык. Бул дегени уже кичине процесс башталды дегени да. Бул боюнча дагы сүйлөшүү болот. Ошондой эме болду дагы, былтыр сөз болду дагы. 24 саат кылдык деди, бирок олордун кызыкчылыгы үчүн болду да. Бул сезон бүткөндөн кийин кайра жаап койдучу. Биз кышта базарга барат экенбиз. Буяк өзгөн Бишкек ачык болсо жакшы да, түнү-күнүчү. Ошону суранат эле, чечип берсеңиз жакшы болот эле. Мен дагы жолугам. Bizde dağın bir ötümüş var da. Dilencesi olsa bir gayi koysa bulu Kızılbulak'tan içige, teritoriyaga. Misalı manav biz özümüz kattık жүрөбүз da bunun Kızılbulak'ta içinde içe. Bilemiz qayerden mektep var, qayerden ne yok, qayerden mal, asfalda ottoğun maldardı bilemiz. Hem bilemiz hem barıp kattık жүрөбүz da. Ha, Özbekistan вообще Bunu oşo gayini bir ele jerge emas. Onday köçüp biz özümüz bilmey turgan kılıpçı. Korkup ayday turgan boşuz. Langardagi el менен жолугушууда да ушул маселе, негизги маселе болду. Неме көпте biz аны ел жолдун бойда жашайбыз дагы, бала чака бар, эми Кудай сактасын, эми бир халакат болгондон кийин анан кеч болду. Бул энди азыр Кылдык пышак болуп жатып туура түшүнүңүздөр. Бул айыл өкмөттүн, мен туурасын айтайын, ачык компетенциясына кирбейт, гайдын арага берака коюш. Мен бирок суранамын. Себеби Лангарда да бул маселени койдум. Мен гайдын начальниги менен, возможно, роудун начальниги менен сүйлөшүп суранып көрөйүн, чечим алардыгы болот. Эгер макул десе коюшат. Эми бул жерде эл аралык мамиле, достук мамиле дегендер дагы бар. Ошону эске алып, эми бул маселени кайрылуу менен мен жылдыра аламын. Өзүм чечип кое алам деп айта албайм. Туурасы ошондой. Жакында буюрса жол башталат. İşinizge ilgili жақындаш баштапсыз. Сизден бите сураныч. Ертең мына экинчи этап жол башталат атасыз го дальше. Жол башталганда экинчи этапты асфальтын алып таштап кайрадан бассаңыздар. Ол асфальтка караганда мен стяжка куйсам көбүрөөк туратчы. Чын. Любой адамга мына сурап көрүңүздөр. Бир айга жетпей асылдагы асфальтка түшүп барды. О жерде шагал да мына жатканда. Качество жок. Анан дагы бир сураныч. Мына жаз келип атат, эртең бизде селдер башталат. Былтыргы илгерки жылдыгыдай кубай экен. 2 жыл, 3 жылда айтайын, акыркы 3 жылда бир сел түшкөн болсо, ошол селдин шагалы элдин машинасы өтүп тазалап алса, техника келип тазалаган жок. Ушунча элден сураңыздар. Мисалы, сиз иш баштап аткан болсоңуз экен, ишиңизге ийгилик, бирок ошондой моментте техниканы бизге жеткизип берсеңиз, эл өзү эле чыгып тазалап коет, техниканы алып келип берсеңиз. Ошол ишти бир айрана чыраңыз бир карап колуңуздагы айыл башчыларга тапшырманы берсеңиз. Себеби айыл башчылар мына өзүбүздүн кабыз айыл башчы. Барса техника келбей калат, же болсо эл анан лапаткада чыгыш керек. 3 күн тазалаш керек да. Же болсо 3 күндө жолун чекесин сүрүп коет да, жатат. 2 ай ошол жерде. Техника боюнча бул жүрөк ойгон маселе болду. Мына өмүргө Турага Камал Талипович менен мен бул боюнча сүйлөштүм. Biz айыл өкмөттө техника жок деген. Жок. МЧС менен Дор отделден суранып иш кылабыз. Алардын техникасы качан бошоп келишиде маселе да. Эгер бул жерде сел жүрүп туруп, окунада да сел жүрүп, Томашалы жакта да сел жүрүп калса, ошондо алар техникасы жетишпей калышы мүмкүн. Энди болгон иштерге мен билбейм аны. Туруптур. Биз азыр ошону хотя бы лизингке болсо да 2 техника айыл өкмөткө деп аракет кылып атабыз. Алып калсак бул маселең автоматик чечилет. Ошол эле жол. Энди мына давапта мисал келтирип берейин. Сал капризнирак болсо хамчы, мына Махмут ака мурдагы айыл өкмөт. Сел келген болсо 1 сааттан кийин техника, мисалы үчүн Тентектен, Кысыктан, Аккаядан бир 10 та жерден сел келген болсо 1 сааттан кийин келип шокун тазалап чыгып кетет деп барды мына.
Bir saat ötpey turup teknika keledi. Mesnilerde aytadi da, sizler tozalap koya oladi. Ha, chasniylarda. Biroq şolarga pulunu berет. Ular daryodan shag'al alavi. Hukumat ruxsat bersa, tozalap salarkasini qo'yib bersa, Şonu chechib Yok şonu ona yerden mesni teknika mingenler menen süйлöşüm dağı sebep siz iş başkanı taslar. Mesni yemeler menen süйлöşüm dağı süйлöşümü bitta çötke çeşip koysanız mana yerде hiç kim kıynalbaydı. Yol meselesi boyunca. Evet, onda birinchiden sel kelbesin, Xudoy saqlasin. Kelsa salarkaga qolgan kun qolbasin chechib beramiz, ma'qulmi? shu so'zingiz kerak. Oqsoqollarыңызlar ham bada berib qo'yingizlar. Biz boshqa ellarda kutib o'tirib futbolda o'ynaymizlar. Birinchidan ishingizga iyilik, den sog'lik, shu o'ylagan maqsadingizga jetingiz. O'sha el uchun xizmat qilib tanib qolibsiz. Haq emgingiz bilan shu ishlayveringiz. Balalaringizga yaxshiligini ko'ringiz, den sog'lik. Qolgan o'yinchilarga da bardingizlarga den sog'lik. Mana bizda aytga qarata bayram bo'lib o'tadi endi. O'tgan aytda bo'lish kerak edi, jilib qoldi. O'sha kuchlilar jengaysin, iyilik bardingizga. Anandagi shu bizden qo'ygan vопростарды şol ishga oshib beringizni biz so'ramaymiz shular. Sizga den sog'lik, ishingizga iyilik. Rahmat, sizlarga da iyilik bo'lsin. Jalp eldan iyilik bo'lsin. Ulbag'ayli Moldoniyaz mektebining bitiruvchilari tomonidan uyushtirilgan ayt bayramına qarata jalpı jamoatga sıytamak jana yosh baldarga balmuzdaq taratuv. Yosh baldarning mana har birini kirgizib bir-biridan beri elde o'tamiz. Oshqonga rahmat. Başlatanlar. Sırasıyla assalamu aleyküm. TikTok'ta çekmek ya. Hayırlı günler. Ya Manav'da mı aşağıya? Marojna balmuzdaq taratuv başlandı. Hey to'xta. Shoshmay turing. Hey, ketdi. Bolasi musulmon tashlagan tushganchi. Hey, ikki yoqdan chiqarmang. Hey! Bak. Ulardan chiqdilar, bor ketavering. Qaniyga bu yoqqa ham, bu yoqqa ham.